Улуттук статистикалык комитет өлкө экономикасы 9,6% өскөнүн билдирүүдө. Мекеменин маалыматына караганда бардык тармактарда оң натыйжалар байкалган. Ички дүң продуктунун көлөмү январь октябрь айынын жыйынтыгы менен 1 триллион 80 миллиард сомдон ашык болуп, өсүш 9,6% түштү. Өнөр жай продукцияларынын көлөмү 453 миллиард сомдон ашык болуп, өсүш 5,3% түштү. Айыл чарба продукцияларынын дүң көлөмү 344 миллиард сомдон ашык болуп, өсүш 6,1%. Ошондой эле негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 187 миллиардка чукулдап, 49,5% өсүп болду. Мамлекеттик мекемелердин берип жаткан маалыматтарына эл ынанабы? Глобалдык финансылык эркиндик порталы ар жыл сайын эл арасында сурамжылоо жүргүзүп, анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялап келет. Бул ирет жүргүзүлгөн изилдөө кандай натыйжаны көрсөттү? Сурамжылоого катышкандардын дээрлик 72% экономикалык абал жакшырганын белгилеген. Былтыркыга салыштырмалуу кыйла айырмаланып турат. 2023 жылы бул көрсөткүч 54,4%ды түзгөн. Аймактардан экономикалык абалга эң жогору бааны Баткен облусу берип, былтыркы 65% көрсөткүч быйыл 88%дан ашты. Жарандар экономикалык өсүштү өз түшүнүгүнө жараша баалайт. Айрымдар өлкөдөгү курулуштарды экономикалык өнүгүү деп атаса, айлык акы, пенсиянын жогорулаганын белгилегендер да бар. Бир сөз менен айтканда, көпчүлүк жашоо шартындагы өзгөрүүгө маани берет. Пенсия көбөйөттүр, жакшы, кошулуптур пенсия. Өзүңүздөр билгендей 2 жылдан бери биздин салык реформабызды өткөргөндөн бери биздин кирешелерибиз олуттуу темптер менен өсүп келатат. Ошол акыркы 3 жылдын ичинде биздин бюджетибиз 3 эсе көбөйгөнүнө биз мына баарыбыз тең күбө болуп турабыз. Бунун баары ошол жүргүзүлгөн реформалардын жана саясий эрктин алкагында болуп жатат. Улуттук статистикалык комитет тараткан соңку маалыматта орточо эмгек акы сентябрь айында 35.700 сомду түзгөнү айтылды. Жыл башынан бери дээрлик 12%га өскөн. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.